Бейиш нуру. Убакыт өтүп баратат. Бүткүл нерсе эскирип, дүйнө өзү өтүп баратат. Күн өткөн сайын биз үчүн баалуу болгон нерселер эскирип, жок болуп баратат. Алдыбызга түрдүү ырыскылар келет. Бирок алар убактылуу өтүүчү болгондугу бизге кайгы берет. Аттиңай бүтпөс экен деп өкүнөбүз. Күн өткөн сайын өмүрүбүз да өтүүдө. Чачтарыбыз агарып, көрүүбүз начарлап, кыскасы денебиз карып бараткансыйт. Аттиңай, жаштыгым деп кайгырабыз. Ата-энебиз, бир туугандарыбыз сүйүктүүлөрүбүздөн ажырап, айрылып жатабыз. Мени таштап кайда кеттиң деп ыйлайбыз. Оюн күлкү эс алуу менен көңүлүбүздү көтөрөлү десек, ал да чектелүү, ал да өтүүчү. Атүгүл бизге машинабыздын чийилиши эле же эскирип чирип кетиши эле канчалык кайгы берет. Ичибизден чирибей турган машина болсо кана деп айтабыз. Булардын арасында сен да бир күнү өлөсүң, топуракка кирип чирип кетесиң деген ой келет башыбызга. Бул ой баарынан да көп кайгы берет. Мындай ойлорду ойлобогонго аракет кылабыз кээде. Бирок ойдон кетпейт. Караңгы түндөрү бизге тынчтык бербейт бул ой. Бекинип алып ыйлагыбыз келет. Балким ыйлагандарыбыз да бар ичибизде. О менин бир тууганым, ыйлаба, кайгырба. Алдыңдагы ырыскыларды бүтпөй турган кылгың келеби? Картайбаган, жапжаш, күчтүү, кайраттуу бойдон калгың келеби? Жаштыгыңды кайтаргың келеби? Кайтыш болгон атаңды же апаңды кайтарып алгың келеби? Түөлүк жыргап, ойноп күлүп жүрө бергиң келеби? Түөлүк бойдон бар болгуң келеби? Бул өтүүчү нерселерди эч түгөнгүс, түөлүктүү кылуу мүмкүнчүлүгү бар албетте. Ал нерсе Аллахка ыйман келтирүү. Толук ыйман келтирүү жана моюн сунуу менен гана биз умтулган ошол жыргалчылыктардын булагы болгон бейишке жетебиз. Бейиште чексиз ырыскылардын түрү болот. Мисалга алсак, бир эле алманы ар бир тиштеген сайын башка даамдар чыгып турат. Бейиште картаюу деген болбойт. Картайып калдым деп айтпаңыз. Аллах сиздин сулуулугуңузду, жаштыгыңызды бейиште кайтарып берет. Бейиште сиз жоготкон жакындарыңыз менен бирге боло аласыз. Андыктан бейишке аракет кылалы. Бейишке жетүү Аллах ыраазычылыгы аркылуу гана ишке ашат. Чындыгында Аллахка бекем ишенген момун бул дүйнөдө эле руханий жактан бейиштин даамын сезе баштайт. Натыйжада эки дүйнө бакытка жетет. Ролик Рисале Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды. Бейиш нуру.